Assalamu alaikum урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын түштүк тарабынан орун алган Төлөкөн айылынын күн батыш тарабындагы дөңсөө жердеги айылдан эл оозунда айтылат, баардыгы билет. Бул жерди дача деп коет. Мына ушул дачадан сатыла турган 10 сотук ашыгыраак жердеги 2 бөлмөлүү үй менен сатка коюлган жерди тартып көрсөтөбүз. Андыктан ушул дөңсөөгө келесиздер, асфальт жолдон чыкпастан Горный Поляна көчөсү менен түз чыгып, тетиги жерден 50 метрден кийин сол тарапка буруласыздар. 150-200 метрден кийин оң тарапка Горный Поляна көчөсү 10-чу көчөдөн бурулуп, оң тарапка 10-чу даректеги үйдүн эшигин какылап бара бересиздер. Ошол жерден мен сиздерге даректи толук түшүндүрөмүн. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн жердин дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жол менен келесиздер, 10-чу көчөдөн киресиздер. Бул жол менен бир 100-150 метрдей киргенден кийин бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, жашыл заборду, түнүкө шипер менен тосулган забордун бет маңдайындагы мына ушул үй жер сатка коюлду. Ээси менин жанымда турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум салам. Амансызбы? Жакшы, өзүңөр? Жериңизди багы менен, кичинекей мына үй менен сатка коюп турсуз. Ооба. Жакшы, эми көрүүчүлөрүбүзгө бир катар маалымат бериңизчи. Чегаралары такталганбы? Кайсыл жерден? Чегаралары такталган. Чегаралары мына жерден, бул жагы ол жыгач столба турат, ошол жерге чейин. Тактап айтканда мына бул экинчи столба, бош жаткан жыгач столбадан экен. Бар, чегаралар такталган. Документинде кызыл китебинде 10 сотук. 10 сотук. Ооба, 10 сотук. Фактически yandan biraz ашыгыраак. Фактически ашыгыраак, эми точно эсептеп көргөн эмеспиз, бирок ашык. Жакшы. Бул ошол дача деп коет, тынч, жакшы эс ала турган жер, Мамакеевдин үстүндө. Үстүндө жайгашкан Горная Поляна. Так, бул өрүгү бар экен. Мына бул бадамы бар экен. Чоң бадам бар, анарлары бар. Анар, өрүк, мына жерде тыт бар экен туугандар. Жүрүңүздөр, эми сиздерге Чорная смородинасы бар. бир катар көрсөтөлү. Мына турган смородина да. Жакшы. Мына бул өрүк өтө жакшы куйлуп алыптыр, жүзүм болуп алыптыр. Караңыздар, туугандар. Эгерде сиздер азыр мына видео чыгары менен келе турган болсоңуздар, ушул өрүккө дагы жетишип калсаңыздар керек. Же өзүңүздөр терип кетесиздер? Жок, өрүк калтырасыздар. Жакшы. Караңыздар, өтө жакшы. Варенье кылып жаап койсоңуздар дагы жакшы болот. Биринчи, урматтуу туугандар, сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрү менен таанышып чыгалы. Андан кийинки бул жактагы чакан курулуштар жана жери менен, көчөттөр менен, бак дарагы менен таанышып чыгайлы. Ана жүрүңүздөр. Эми бул жерде, урматтуу туугандар, көбүнчөсү мурда илгери орустар жашаган да. Орустар ушундай кичинекей күкүртчө домдор деп коебуз. Ошол домдордо жашаган. 10-чу дарек дейт. Демек, Горная Поляна 10-чу көчө, 10-чу даректеги жайгашкан үй болуп калат, окшойт. Ана жүрүңүздөрчү. Бул кире бериш коридор деп койсок дагы болот экен да? Коридорчу. Бул жагы айнекчелер менен камтылган. Андан өтсөңүздөр, кирди чыкты 2 бөлмөдөн турган чакан үй. Бул жерде 2 бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси бар экен. Жакшы. Бул бөлмөнү негизи печкасы бар, бул бөлмөнү туугандар кухня кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Караңыздар. Мына. Печка готов. Даяр, урматтуулар. От жагылыптыр, күлү турат, урматтуу туугандар. Демек, күйүшүндө сөз жок. Асты болсо, бул жерде подвал бар ушойт. Бул жерде подвал бар. Варенье бүт нелерди койгонго. Ой. Бул жагында подвал бар экен. Жакшы. Асты болсо пол экен, урматтуу туугандар. Мына бул бөлмөнү болжолдоп айтсак 3-кө 3,5 жол тараптан жана ылдый түндүк тараптан карап турган 2 терезе орундуктары каралган. Негизи акталып, сырдалыптыр. Жашаганга болот. Временка кылып пайдалансаңыздар болот туугандар. Светтери бар экен. Кана бир жандырып көрөлүчү. Оппа, жанат экен туугандар. Мына, свет дагы даяр экен. Кирип эле жашай бере турган. Көрпө төшөк идишаңыздар да, анан өзүңүздөр секен ремонт кылып жашай бересиздер. Негизи убактылуу пайдаланып жашаганга болот. Караңыздар, дымоходдордон бери бар экен туугандар. Эми суусу. Суусу мына ал жерден. Мына жерден чыгат деңизчи? Жумасына 2 жолунан суу чыгат экен.
Кандап алып деле ушул жерден эгин тигиндерге, бактарактарга сугарып пайдаланса болот экен. Жакшы. Бул жерде бул кургап калыптыр. Тыт бар экен туугандар. Анар бар экен. Өрүктөр ийилип алыптыр. Бул жерде астыда подвал экен, Тоокканасы бар. Тоокканасы бар экен. Тоок баксаңыздар дагы болот экен. Караңыздар, чоң өрүктөрү бар экен. Бул жагында болсо дагы бир курулуш турат. Бул кандай? Баня экен, бирок печкасы жок. Печкасы жок. Алынган. Уже баня. Онун аркасынан паркана окшогон. Паркана болгон окшойт. Жакшы. Азыр эми пайдаланбай турат экен. Бул жагы эми отунгана баня. Отунгана, бул жагы тооккана. Жакшы. Бул жагы дагы ошондой болуптур. Местный септики бар экен бул жагында. Түзүүчүлөр менен атайын алынып тур. Тетиги жердеги ажаткана сиздерге карайбы ошондо? Ошол бизге карайт. Ажатканасы бар экен. Демек, жакшы. Бул жагы чек аралары кайсыл жерден болуп калат? Ошол ажаткананын нар жагында бир стойка турат. Ошонун тетиги жерден мындайынча тартылып тур. Сетке тартылып турат. Тетиги жерге чейин. Жакшы. Чек аралары бүт такталган. Такталган деңиз, Түшүнүктүү. Бул жагында кандай бактарактар бар? Ак өрүк. Караңыздар, смородина. Мына ийилип алыптыр. Ушул карагаттар, смородиналар сиздерге насип болсун. Кышкыга басып аласыздар, секин жерди алганча. Өрүгүнө дагы жетишесиздер. Бул жагы болсо бадам, көчө тарап. Бул жактан шлангылар өтүптүр. Демек таза суусу келген, урматтуулар. Бул жерде дагы бир курулуштун подвалы бар экен, пайдабалы туруптур. Бияктан кирет экен дагы, асты подвал, үстүнө здания турсаңыздар. Фундамент куюлганда дагы 2 комнатка фундамент куюлган. Фундаменти бар, мал жагы наркы үйдөгүдөй эле планда бул жагы подвалдан, бул жагы эмне болгондон. Эми үстүнө салам делсе уже готовый эле да бул. Жакшы. Чек аралары ушул жерден болуп калат. Жүзүм турат, бул жагында бадамдар турат. Жакшы. Түшүнүктүү. 4-5 чоң бадам түптөрү бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нар жагында дагы бир бадам, 8, бир 10 түптөй бадамдары бар экен. Эми суга суусу, таза суу маселелери кандай? Жанагындай бир аптада 2-3 жолу келеби? Бир жумада 2 жолу келет. Мына жактан да мына шлангалардан бүт бизге караган бүт не тартылган да. Жумасына 2 жолу келет, ошодан алып коюшат. Демек, ушул. Сос объектилер кандай? Сос объект. Мечит, мектеп, бала бакча. Сос объекттер ошол Мамакеев жакка карап түшөт. Төлөкөн тарапка түшөт. Төлөкөн тарапка. Бул жерде өзү негизи бир эле ФАП бар, биздин билишибизге караганда. Тетиги жерде урматтуугандар чыксаңыздар ФАП бар. Бул жерде мечит, мектеп, бала бакча, сос объектилер жок. Буюрса эми жакын арада болот. Бул жерде дагы эми элдер жашап, өз тиричилигини улап келе жатканы. Негизи жакшы, дача. Тетиги жерден эле бир 500-600 метрден ылдый түшүп барсаңыздар, Акбура дарыясы агып өтөт. Даңги деп коебуз. Өзүбүздүн эл оозунда айтылган, даңги тарап, папандан келген суу Акбура агып өтөт. Кыскасын айтканда өтө эс ала турган жер. Келечеги бар жер. Таза сууга суу келе турган болсо, бул жер жап-жашыл көкмөк бир көк шибеге айланат. Туугандар, сиздерге насип кылсын, эми баасын айтайлы. Баасы канча болду? Баасына 20 000 деп атабыз. 20 000 доллар. Кеми болобу? Эми кичине түшүп беребиз. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү барбы? Жок, акча зарыл. Керек. Демек, сатылат. Мына бул өрүк бир даам татып коелу эми, ушунчалык астына түшүптүр. Ичим тербей калыптыр да. Мына даам татайлычы, мына урматтуугандар, көрдүңүздөрбү? Ширesi агып атат. Жеп көрөйүнчү. 20 000 доллар, урматтуу туугандар, кеми болот албетте. Эсин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып дагы байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Алмашуу жолдору жок, бөлүп төлөө мөөнөттөрү жок, нак акчага сатылат. Сиздерге насип кылсын. Мына өргү өтө даамдуу экен. Сиздерге дагы насип кылсын. Тез келсеңиздер, мына башында 5-6 штуктарга дагы жетишип каласыздар. Даамдуу экен. Мен жыйынтыкпадым анда.